Мына дал ушул күнгө чейин бүткүл адамзатынын жашоосу деги эле жер планетасы чоң жарылууга дуушар болуп, бир эмес 4 жолу жок болуп кете жаздап, кылдын учунда калып, аз эле жерден калган эле. Бирок кандайдыр бир кичинекей кереметтин арты менен гана сакталып калгандай, бүткүл адамзатты жана бүткүл жер шарын күкүнгө айландырып, чаңын асманга сапырлаарын аз эле калганда кандай бир кереметтер сактап калганын кызыгып турган болсоңуз, анда мына дал ушул видеону аягына чейин көрүңүз. 2015 жылы Американын ветераны Джон Бронтту конференцияга чакырышып, акыркы жолу дүйнө жок болуп кете жаздаганын айтып берүүсүнө уруксат беришти. Ал кезде 1962 жылдар эле Кариб кризис убагында 28 октябрь күнү болгон. Мына ошондо Уильям Бассет Американын аскердик базасында ядерлик ракеталарды көзөмөлдөп турар эле. Күндөрдүн биринде мына ушул базага чоң башкармадан Россияга, Кытайга жана Кореяга атом бомбасын таштоо буйругу келет. Уильям Бассет так ушул саатта ракеталарды күзөтүп кайтарып турган эле. Бирок мындай буйрукту көрүп, көргөн көзүнө ишенбей маң болуп туруп калды. Мындай болушу мүмкүн эмес эле. Кандайдыр бир катачылыктардан келген буйрукка деп ойлоду. Бирок минтип ойлонуп отурууга аз эле убакыт бар эле. Бассеттин тандоосу жок болгондуктан анын жекесинен терлер куюлуп ага баштады. Себеби дегенде бүткүл жүзүнүн өмүрү анын колунда турат. Эгерде Уильям Бассет макул деген кнопканы басса, анда бүткүл дүйнө жүзү чаң асманга сапырыла, кыргынга айланып жарылат. Мына ушул учурда Уильям Бассеттин чекесинен куюла терлер акты. Буйрукта көрсөтүлгөн ядерликтин деңгээли Дефкон 2-ни көрсөтүп турат. Эгерде бул чыныгы коркунучтан сактануу максатында келген буйрук болгондо, анда Дефкон 1-ди көргөзүш керек эле. Уильям Бассеттин ою секундасына онго чачырап турат. Азыр анын колунда бүткүл адамзаттын жашоосу турат. Эгерде ал азыр буйрукту аткарса, мынчалык чоң жарылуудан улам бүткүл планета менен кошо өзү кошо жок болмок. Эгерде ал азыр бул буйрукту аткарбай койсо деле, мынчалык чоң кооптуу угрозанын күчүнөн баары бир жок болмок. Мына Уильямдын оюна дал ушул ойлор кылт этти да, анын калпайтып коюуга мүмкүнчүлүгү болуп турду. Уильям Бассет телефонду алды дагы башкармалыкка чалып, эч кандай буйрук келбегенин айтымыш болуп аткан кезде, башкармалык ага кайрадан радарда көрсөтүлгөндөй кылгыла деп так жана даана буйрук берди. Мына ошондо Уильям Бассет уккан кулагына ишенбей туруп калды. Эмне кылаарын билбей, акырында кул алдындагыларга буйрук берди. Дароо кул алдындагы базага чалды дагы шашылып ядерлик ракеталарды кой берип жибербөөсүн буйрук кылды. Бирок ал базадагы кенже офицер Бассеттин айтканын укпастан жогорку жактан келген буйрукту тезинен аткаруу үчүн ядерлик ракетаны кое берүүгө даярдай баштады. Бассеттин сөзүн укпаган кенже офицер ядерлик ракеталардын баарысын кое берүүгө даярданып аткан кезде Бассет көп ойлонбостон дароо 2 куралчан солдатты кенже офицердин базасына жөнөттү. Эгерде ал мени укпай ракетаны кое бергени жаткан болсо, анда аны дароо атып салгыла деп буйрук кылды. Ал эми өзү кайрадан башкармага чалды дагы бул ядерлик буйруктардын баарысын түпкү тамыры менен анализдеп тактап чыккыла, же болбосо бул буйрукту жок кылгыла деп трубканы коюп салды. Жыйынтыгында башкармалык кайрадан ядерлик программалардын баарысын, коддорунун баарысын тактап карап чыгат дагы чындыгында коддордон ката кеткендигин билишип, бул буйрукту дароо жок кылышат. Мына ошентип бир кишинин жасаган акылмандуулук эрдиги менен бүткүл жер планетасы жок болуп кете жаздап, аз жерден аман сакталып калды. Ал эми бүткүл адамзатты жок кыла турчу бул катаны кенже майор кетирген. Анда ал коддорду жазып атып, ката кетирип алгандыгы аныкталган. А билесиңерби бул кенже майордун кетирген күнөөсү үчүн кандай жазалоо алганын? Болгон эле анын кызматтык даражасын түшүрүп коюшкан. Ал эми Уильям Бассет бул эрдиги үчүн ыраазычылык албай эле каза тапкан. Коомчулук элдер бул кишинин жасаган эрдиги жөнүндө каза тапкандан кийин 4 жылдан соң билишкен. Анда месе келгиле, максималдуу лайк басып, кийинки шумдуктардын чыгышын тездетели.